мейманыбыз менен маек куралы. Азыркы учурдагы эң бир актуалдуу болгон маселелердин бири уруулардан үйдөгү мүлктү кантип коргоо керек. Айрыкча мына жай эс алуу мезгили келатат, көбү бир жактарга эс алууга баратат дегендей. Ошон үчүн студиябызга Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын ага ыкчам өкүлү Азамат Атокурду чакырганбыз. Мына ушул мейманыбыз менен маек куралдагы суроолорду узаталы. Кош келипсиз. Кош келипсиз. Азыр кесиптешим айтып калды, жай мезгили деп. Чындап эле жай мезгилине туура келеби уурулук же сезон дегенге бөлүнбөйбү? Уруулардын ишмердүүлүгү. Жылдан жылга калктын саны көбөйгөн сайын биздин республикада өлкөбүздө кылмыштуулуктун саны да өсүүдө. Бирок ага карабастан ички иштер министрлиги тынымсыз, аябасыз жумуш алып баратат. Жай мезгилинде сиздер туура белгилегендей, бул жай мезгилинде бизде уурулук жана башка кылмыштар боюнча, анын ичинде өзгөчө ууру, батир уурулуктары боюнча арыздар көп катталат. Себеп дегенде жайкы каникул келиши менен эки жакка көп чыгышат, эшикте жүрүшөт, батирлерин калтырып кетишет үйүндө. Андан сырткары ички миграциядагы айылга кетишет. Ошондуктан көбөйгөнгө байланыштуу бул батир уурулуктардын саны дагы көбүрөөк катталат. Эми жайкы каникул учурунда же болсо бир жакка кеткен учурда батирлерде уурулук болгон уурулуктун алдын алуу боюнча уурулукту болтурбоого өз жарандар өздөрү дагы сак болуш керек. Мисалы, мен кетип бара жатам көлгө, үйдү кулпулап койдук деп туруп эле көргөзөбүз да биз социалдык баракчаларда. Азыр мына ушу социалдык баракчаларда ушундай несени кээде да мен да ойлоп кетем да, мисалы, жөн гана биз үй бүлө менен мисалы эс алууга баратабыз, мынакей боомго жеттик, ал жака жеттик, бул жака жеттик деген балким өзүбүздүн эле бир ошо урууларга шарт түзүп бергенибиз болуп калыштыр. Сөзүңүзгө аралжы, ошо Гүлжайна Атаканова экөөбүз эшиктешип кошунабыз. Мен үйүнө барып такылдаттым, жок экен. Телефон өчүп экен, Инстаграмга кирдим, көрдүм, үйүндө жок экен, кетиптир. Туура айтасыздар, ошол алыс жака же бир эс алууга бара жатканда дайыма сөзсүз үйдөн бара жатканда бул терезелерди, желдеткичтерди, эшиктерди, калгоолордун жаап, дагы бир сыйра текшерип алар боюнча жабыккандыгы боюнча өзүңүздөр ишенип анан чыгыш керек. Баягы адамдан амал качып кутулбайт да, Азамат. Биз бир нерсени ойлоп тапсак, алар дагы ойлоп таап атпайбы? Камераны кол менен жаап коюп иш кылып атышат. Азыркы деңгээлде алардын амалдуулугу канчалык деңгээлге жетти жана силердин ишти ачууңуздар? Таң каларлык эмнелерди мындай айта аласыздар? Иттерге уктатып коюшат, мындай ушундай учурларды айтып берсеңиз. Жанакы технология өнүккөнү менен байланыштуу бул уруулардын дагы, бул уурулуктун түрлөрү дагы жаңыланууда бизде. Ошондуктан биз дагы жаңы методдор менен, жаңы күрөштөр менен жумуш алып бара жатабыз азыркы күндө. Бул эң бир эле сактануу үчүн бул үйлөрдүн камера коюш керек. Анын камеранда четкости жакшы, жакшы көргөзүлгөн. Жакшы болуш керек. Андан сырткары, эгер алыска көп узак убакытка бара жатсаңыздар, мисалга да, ал кошуналарга дайындаш керек. Андан сырткары, бул бизде же болбосо жеке компаниялар бар, бул камсыздандыруу боюнча же болгон болсо, ошол атайын үйлөрдү карап сигнализаторлорду орнотуу. Ошол кызматтар менен дагы тыгыз байланышта иштешиш керек. Себеп дегенде, кандайдыр бир уурулук кирген болсо, башка бир мүлккө каршы кылмыштарга болгон болсо, аларга сразу сигнал берип, ошол замат келип үйлөрдү сактап же болбосо карап алганга биз силерге дагы бир жакшы өздөрүнүн кызматтарын тартуулайт. Мисалы 9-этажга чыга алышабы уруулар терезе аркылуу? Терезе аркылуу эмес, үстүдөн түшөт да. Үстүдөн түшөбү? Ошондой кызыктуу. Эгерде биринчи этажда же болгон болсо акыркы этажда жашасаңар, андан сырткары суу түтүктөр өткөн, газ түтүктөр өткөн жерлерге, ал жерде батирлерде терезелерге сөзсүз түрдө темир тосмолорду орнотуш керек. Себеп дегенде бизде дагы көп учурлар ушундай катталган. Например, экинчи этажда, мисалга экинчи этажда жайгашкан батирлерде суу түтүктөрүнөн, газ түтүктөрү аркылуу терезесинен ачып киришкен.
көп жарандар биринчи этажга жана акыркы этаждарга коюп коюшу мүмкүн. Бирок экинчи этаждагы ушундай суу түтүктөр өткөн, өрт коопсуздугу өткөн турбалар менен кире беришет экен да. Киргенге дагы бул шарт түзүп берет урулукка. Ошондуктан батирелерде жанакы көбүнчө темир тосмолор көп жардам берет. Ошондуктан ошолорду койдуруш керек. Кылмышкерлер үчүн кайсыл турак жайлар мындай кирүүгө ыңгайлуу? Жеке секторлардабы же мындай көп кабаттуу үйлөр кайсынысына көбүрөөк кирип атышат азыр? Азыркы күндө батирде жашаган жарандардын үйүнө кирүүгө мындай оңой жолдору батирге себептегенде күндүзү баардыгы көбү жумушка кетет, үйдө эч ким жок болгондуктан ошол батирлерге киргенге мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болот. Жеке турак жайлары болсо, например, айылда бул күндүзү урулукка киргенде элдин баардыгы үйдө болушу мүмкүн же башка үй бүлө мүчөлөрү, ошондуктан бул тоскоолдукту жаратып калышы мүмкүн. Кечинде айылда уурулуп күчүчү эле казанды уурдап кетти, койду уурдап кетти деген. Бул жерде азыр велосипедтерди көп кабаттуу үйлөрдөн кирип эле чечип кетип жатышат, велосипед жана ошондой эле машинанын ал тургай тетиктерин чыгарып кетип жатышат дегендей. Канча арыз түшөт, канчасынын иши бети ачылат? Жана уурулар кимдер? Бизге бул республика боюнча бул 2022 жылдын 5 ай ичинде жалпысынан болуп 9342 уурулук фактысы катталган. Бул республика боюнча статистикалык көрсөткүчкө байланыштуу 9342 уурулук кылмыш иши катталып, анын ичинен арыз түшкөн. Анын ичинен 4865 уурулуктар бети ачылган. Калган арыздар боюнча дагы азыркы күндө жарымынан аз турбайбы? Ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Андагы да бир белгилеп кете турган жагдай бул ушул 9300 уурулуктардын анын ичинен 4482си, тагыраак айтканда 47% бул Бишкек шаарына туура келет. Себептегенде бул Бишкек шаарынын ичинде калктын дагы көбөйгөнүнө байланыштуу ички миграция келгендиктен бул Бишкек шаарында ошол уурулуктардын көптүрү. Экинчи суроону уласаңыз, уурулар кимдер? Окугандарбы, окубагандарбы? Бирөөнү ээрчигендерби? Психологиялык жактан бул адамдарга кызык да мага. Жанагы маршруткада чөнтөкчүлөр айтар, кандай адамдар булар? Уурулар эми биринчиден бул тартипсиздик уурулук бул. Андан экинчи бул жанагы үйүндө толук тарбия албаган. Анан үчүнчүдөн бул жанагы жумушсуздук. Анан оңой жана тез байып кетем. Оңой оокатты көздөгөн атуулдар бул ушул уурулук менен алектенген. Бир уурдаган киши кайра рецидивисттер да бар да, Обязательно андай кыйгым бергендер. Ачыгын айтканда мындай кээде болот, ошол мындай кокусунан билбей уурулук кылып калган атуулдар болот. Алар боюнча иш-чара жүргүзгөндөн кийин алар уже экинчи иретке уурулукка барбаганга дагы аракет кылат. Негизинен уурулуктар боюнча атайын уурулук менен алектенген атуулдар дагы бар. Мастер-класс өтөмүн. Алар боюнча ал уурулук менен алектенип кармалгандан кийин, жазасын өтөп чыккандан кийин дагы уурулук менен алектенген колу туткан кишиге айла жок да. Көздөгөн атайын өздөрү көздөп ошондой алекпей болгон атуулдар дагы бар. Ууруларды өзү көбүнчөсү эмне кызыктырат? Мындай эмне ошол уурулукка чакырат? Шубасын алып кетти дегенди угабыз. Акчабы же техникаларыбы же эмне? Акчаны азыр банкка сактап калышты көптөр. Ууруларды эми мындай көбүнчө биз жарандардын кандай десек, өзүнүн жанагы мүлктөрүн орусча айтканда виктимность деп коет бул. Ошондуктан мындай кээрки учурларда дагы көп виктимность бул жанагы кылмышка түртүү шарттары. Ошондуктан жолдо баратканда ачык болсо калгасы, дарбазалары, калгалары ачык болгон болсо же жанагы сиз айтып аткандай үйүн кулпу туруп өзүн бирок башка жакта экенин билдирип аткан атуулдар боюнча алар ошондой учурлар тартышы мүмкүн. Терезелери ачык болгон учурлар.
Бүгүнкү күндө милициянын элге болгон ишеними, эл менен ортосундагы кызматташууңуздар, мисалы көп эле учурда ууру киргенде ал кайталап кире бергендигин көпчүлүк билебиз. Ошол эле жер үйлөрдө көбүрөөк киришет эмеспи? Анан кийин үйдө жатса деле ууру кирип, түндө кирип пальтомду кийип кетти дегендерди угуп жүрбөйбүзбү? Эл менен ортосундагы ишеним милициянын канчалык деңгээлде иш алып барып жатасыздар? Анан ууру болгондо арыз жазбай эле коелу, эми баары таппайт да деген дагы учурларды уксак болот да. Жок, азыркы учурда бүт жарандардын арыздары бул азыркы электрондук түрдө катталып калган. 102 кызматына чалган учурдан баштап, ал ошол заматтан баштап бизде реестрге дароо кирет экенде. Кылмыштардын бирдиктүү реестри бар, ошол жака дароо катталат. Ал боюнча андан кийинки ыкчам тергөө иш аракеттери жүргүзүлөт. Азыркы күндө бул уурулук боюнча республиканын аймагында баардык жагында тынымсыз жумуштар алып барылат. Жарандардын бул бир гана кылмышкерлердин тактоо эмес, жана алардын уурдалган буюм мүлктөрүн кайтарып берүү боюнча дагы басым менен жумуш алып барылат. Соңку суроо болсун. Эгерде кокусунан эми баягындай албетте жаман айтпай жакшы жок дейт. Баягы кокустан үйдөн бир нерсе жоголуп кетти, үйгө келди, караса уурдап кетти. Эмне кылыш керек? Биринчи кезекте. Биринчи кезекте бул жанакы үйүнө келгенде уурулукту байкагандан кийин ошол замат 102 кызматына чалып, уурулук боюнча уурулук жөнүндө маалымат билдириш керек. Бизде көп учурда жарандар уурулук болгондон кирип эле эмне жоголду экен деп туруп эле баардык жакта кармалап издеп, анан туугандарын чакырып же ушундай кылат да. Ошондуктан эсептегенде ал жерде кылмыштын изин калтырган же кылмыштын изин сактоо боюнча эч кандай иш аракеттерди боюнча маалыматы жок болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан эчтеге тийбеш керек. Эчтекеге тийбеш керек. Ыкчам тергөө тобу бар. Ошолор алар келип кароо жүргүзүп, андан кийин жанакы кылмышкердин изине түшүп, издеген убакытка чейин алар өзүнчө бир Айтор, ошол кылмыш кылган жерде тоскоол кылбаш керек экен. Тоскоол кылбаш керек. Түшүнүктүү. Ыраазычылык билдиребиз. Элдин ишеними арта берсин. 4000ге чукул кылмыштардын бети ачылды деп жатасыздар. Андан дагы көбөйө берсин. Ачыла берсин, бирок албетте мына учурдан пайдаланып айталы, ал нерсени токтотолу, бул нерсе жаман. Адал рызкы менен, адал эмгек менен акча тапканга албетте өзүбүздү дагы башкаларды да көндүрөлү. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин студиябызда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын ага ыкчам өкүлү Азамат Атокуров болду. Ал эми биз болсо эфирибизди улантабыз. Бизден алыстабаңыздар.